Саламатсызбы, Кахаржы. Алгач бизге эл аралык акча которуулар системасы жөнүндө айтып берсеңиз, кандай системалар бар? Эл аралык системалары көп. Western Union, Unistream, Contact, Золотая корона, анан Ria деген системалары бар. Көбүнчө байтушумдун кардарлары кайсыл системаны пайдаланышат? Золотая корона системасы кеңири таркалган система эсептелинет, анткени көбүнчө Россиядан көп переводдор келет. Бул акча которуш үчүн кардар эмнелерди кылыш керек? Акча которуш үчүн Байтушум банкына паспорту менен келет, жөнөтүүчү адам суммасын тактап, алуучунун аты жөнүн туура жазып, анан акча которушу керек. Акча которуучу адам акчасынын канча пайызын банк кармап калат комиссия үчүн? Акча которуп атканда жөнөтүүчүдөн комиссия кармалат, 0,95% пайыздан өйдө. Алуучудан процент кармалбаш керек. Көбүнчө мындай катачылыктар кетип калып, аты жөнүн туура эмес жазып алган учурда кандай кылышы керек? Акча которуп аткан кезде жөнөтүүчү адам туура эмес жазылып алса, аны оңдош үчүн келип заявление аркылуу оңдотот. Анан аты жөнүн текшерип, анан кайра оңдоо өзгөрүү болот. Байтушум банкынын ички акча которуулары да бар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул деле ошол сыяктуубу? Жана мунун пайызы канча проценти? Байтушум банкынын республиканын ичинде жүргөн акча которуулары бар. Биздики ылдам деп аталат. Ылдам переводдорунда 0,15% болот суммасынан, 20 000 сомго чейин болсо 40 сом болот комиссиясы, 50 000 сомдон өйдө 0,15% болот.